Кептин түрлөрү. Кептин түрлөрү бул ойду айтуунун жана баяндоонун өзгөчө формалары. Ар бир түрү ойду жеткирүүнүн максатына жараша колдонулат. Окуяны баяндоо, көрүнүштү сүрөттөө же ой жүгүртүп түшүндүрүү үчүн. Ушунун баары кептин түрлөрүнө кирет. Кеп дегени эмне? Кеп бул тилдик каражаттар аркылуу ойду, сезимди же маалыматты билдирген бүтүн сүйлөө формасы. Ал сүйлөмдөрдөн түзүлөт жана белгилүү бир маанини билдирет. Кептин түрлөрү негизинен үчкө бөлүнөт: баяндоо, сүрөттөө жана ой жүгүртүү. Баяндоо — бул окуя, көрүнүш, кыймыл-аракеттердин логикалуу, системалуу факты, материалдарга таянылган негизде баяндалышы баяндоо деп аталат. Анда мазмун, сюжет, каармандар болот. Баяндоо аңгеме, жомок, уламыштарда, адабий чыгармаларда пайдаланылат. Предмет, көрүнүш, айлана чөйрө, пейзаждын белгилери, касиеттери, сапаттары көркөм сүрөттөлөт. Мисалы, күн кечкирип бара жатат, аялдамада эл толтура. 1 сааттан бери автобус жок. Тыныгуу мезгили болсо керек. Шашкан адамдар улам саатын карап тынчсызданышууда. Аңгыча аба барган сайын муздап, кар себелей баштады. Тез эле теребелди аппак кар каптады. Шашкандар автобустан үмүтүн үзүшүп, ак карды жирей жөөжүнүштү. Мында алгачкы айлана чөйрөнүн абалы баяндалып, андан соң сүрөттөлдү. Акырында кайра кыймыл-аракет баяндалды. Сүрөттө бул адамдардын ал абалын сүрөттөөдө сырткы келбети, тулку бою, кыял жоругу, баскан турганы, кийген кийиминен баштап, анын аркыл турмуштук кырдаалдардагы психологиялык ал абалы, ички эмоционалдык сезимдери жана башкалары көркөм сөз каражаттарынын жардамы менен сүрөттөлөт. Көбүнчө адамдын сапаттарын билдирүүдө сынатооч сөздөрдүн түрлөрү, зататоочтор, санатоочтор, этиштер, сырдык сөздөр жана башкалар колдонулат. Мисалы, менин атам узун бойлуу, көк көздүү, ак жуумал, жайык бет, ачык жүздүү, кайраттуу, акылман, камкор, чынчыл, даанышман адам болчу. Мында адамдын келбети, мүнөзү, оң сапаттары жалаң сынатооч сөздөр менен саналып өттү. Адамдын кулк мүнөзүн сүрөттөөдө фразеологиялык айкалыштарда колдонулат. Ой жүгүртүү болсо, бул ар түрдүү ойлорду, пикирлерди топтоп, мисалдар же далилдер аркылуу кандайдыр бир маанини же идеяны билдирүү максатын көздөгөн ойлонуунун натыйжасы. Ой жүгүртүүнүн бөлүктөрү кийинкидей. Биринчиси тезис, бул далилдениши керек болгон ой. Экинчиси далил, башкача айтканда аргументтер. Үчүнчүсү кортунду, жөнөкөй сөз менен айтканда жыйынтык сөз. Миса, адам баласы асмандагы канаттуулардан тез, бийик жана алыс учууну эч ак эле ойлошкон. Канаттуулардын кандай учканын байкап көргүлөчү. Алар канаттарын 1-2 сермеп, анан асманга учуп чыгат. Оңой эле учуп келип жерге конот. Ал эми самолетко сөзсүз аэродром керек. Ансыз самолеттор асманга көтөрүлө да албайт, жерге коно да албайт. Ошентип кептин түрлөрү 3 негизги бөлүккө бөлүнөөрүн билдик. Алар баяндоо, сүрөттөө жана ой жүгүртүү экен. Достор, кептин түрлөрү жөнүндө кененирээк маалыматты төмөн жактагы шилтемеден алгыла.